Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер ой өрдө программасын көрүп жатасыздар. Кыргызстандын экономикасын сүйрөп кете турган эң негизги тармактарда бүгүнкү күндө биз эки багытка басым жасап атабыз. Биринчиси бул айыл чарба жаатындагы биздин кеңири мүмкүнчүлүктөрүбүз, экинчиси болсо биздин географиялык жайгашкан шартыбызга ылайык чоң мүмкүнчүлүк берип аткан бул энергетика жаатындагы мүмкүнчүлүктөрүбүз. Эгерде айыл чарба жаатындагы ошол шарттарды туура колдонуу үчүн деп биз Евразия экономикалык биримдигине кошулуп алып ошол жердеги кең базарга чыгуу шартын түздүк деп атсак, ал эми энергетика жаатындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу эки негизги булак менен колдонулушу керек деп атабыз. Бул биринчи ички керектөөлөрдү толук камсыздандыруу жана ошол болушунча ыңгайлуу шартта арзаныраак баада электр энергиясын сунуштап биз өндүрүштү жандандырууга басым жасасак болот деген бир пикир бар. Экинчиси болсо биз болгон кубаттуулукту электр энергиясын өнүктүрүү жаатындагы толук пайдаланып туруп, биз электр энергиясы бүгүн жетишпей аткан, ага муктаж болгон, биз сатып алабыз, сатып алганга даярбыз деп аткан мамлекеттерге жеткирсек деген маселе бир топ жылдардан бери козголуп келген. Акыркы бир 10 чакты жылдан бери бул эл аралык деңгээлдеги талкууларга дагы аралашып, акыры Каса 1000 деп аталган чоң долбоор башталат, ана башталат, мына башталат болуп келди эле. Өткөн жылы өкмөт башчылары Тажикстан мамлекетинде жолугуп, бул долбоорго тийиштүү өлкөлөрдүн ошол жерде кол коюп, долбоордун башталгандыгы жөнүндө иш-чарага катышып келишкен эле. Бүгүн болсо биз студиябызда дал ушул жааттагы иштер эмне болуп атат, биз каяка баратабыз, энергия секторубуз ушул өңдүү долбоорлор менен өнүгө алабы, мүмкүнчүлүктөрүбүз канчалык деген өңүттөгү суроолорго жооп издегени турабыз. Алгачкы суроону Айбек мырза сизден баштайлы. Бул долбоор жөнүндө толук маалыматты дагы бир жолу белгилеп кетсеңиз, себеп дегенде биз ушул Каса 1000 деп айтылгандан бери бир топ талкууларды өткөргөнүбүз менен ар тараптуу ойлор дагы айтылды эле да. Буга Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бар, жок, башкалар дагы кошулат жана башка деген өңдүү баягы форматтары, формалары сунушталып келгенде, бүгүнкү түзүлүшү боюнча, акыркы ишке кире турган түзүлүшү боюнча бул эмне болгон долбоор болду? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Негизинен Каса 1000 долбоору бул регионалдуу долбоор деп эсептелет. Бул долбоордун башталышы бул 2000-жылдардын башында башталган болчу. 2008-жылы ушул эл аралык компания Essential Valley деген компания атайын техникалык экономикалык негиздеме иштеп чыккан болчу. Ошол техникалык экономикалык негиздеме бул долбоор өзүнө өзү актайтыгын көргөзгөндөн кийин ушул Каса 1000 долбооруна баягы мындайча айтканда старт берилген. Бул долбоордо эки сатуучу, эки сатып алуучу деп каралган болчу. Сатуучулар бул бирөөсү Кыргызстан менен Тажикстан тарап, ал эми сатып алуучулар бул Афганистан менен Пакистан тарап каралган. Мынакей көп жылдан бери созулуп келатат, бул 10 жылга жакын болуп калды. Эгер 10 жылдан ашып кетпесе, бул долбоор боюнча бир топ сүйлөшүүлөр болду. Мынакей мурдагы жылы ушул долбоорду көп 4 мамлекет биригип отуруп, 4 өкмөттүн атайын комиссиясы иштеп отуруп, генералдык макулдашууну иштеп чыкты. Ушул электр энергияны сатып алуу боюнча атайын контрактты иштеп чыгышты. Ошол контракттын ичинде бүт жанакы ушул Каса 1000 долбоорунун шарттары жазылган болчу. Бул эмнени деп айтат? Ушул долбоордун техникалык экономикалык негиздемесинде каралган. Ушул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы болгон энергетикалык объектилердин өндүрүлгөн электр энергиясын жайында болгон ашыкча электр энергиясын сатуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ушул электр энергияны Түштүк Азияда мамлекеттерине Кыргызстан менен Тажикстанга караганда бир кыйла жогорураак баага сатып алууга деп каралган. Бүгүнкү күнү мына бул маселени ачык эле айтсак болот. 2 жыл мурда биз баа боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ал сүйлөшүүлөр жакшы ийгиликтүү өткөн болчу. Эки базар бар, Афганистан менен Пакистан. Афганистандагы баа 9,4 цент деп каралган болчу 1 киловатт саатына. Ал эми Афганистан боюнча 8,15 цент деп каралган болчу. Ушул электр энергияны май айынан баштап сентябрь айына чейин ушул эки мамлекет сатат. Бул долбоордун негизги концепциясы ушул 15 жылдык мөөнөттүн ичинде курулуш бүткөндөн кийин ал жерде 3 цикл 5 жылдык болуп каралган. Ушул 15 жыл мөөнөттүн ичинде Кыргызстан ушул линия курулушка сарптаган акчаны кайра өзүнө кайтарып алуу. Бүгүнкү күндө биз линияга кеткен акчаны кайтаруу болуп каралган. Андан тышкары 5 центтен ашык акча бул Кыргызстанга таза пайда болуп кала турган баа деп каралган. Эгерде ушул 15 жылдык, 1 жылдагы ушул таза бааны санасак, орто эсеп менен бир 60-80 миллион долларга чейин жылына пайда табууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Ошондуктан көптөгөн адистер, кээ бир серепчилер ушул кээ бирде күмөн деп айтып атат, ушул мүмкүнчүлүк барбы жокпу деп эметкенде, бул келишимде бүт шарттар каралган. Атайын Кыргызстан минималдуу 300 миллиондон 1,5 миллиард киловатт саатка чейин ушул электр энергияны саткан. Ушу 5 жылдык мөөнөттүн ичинде ушу мүмкүнчүлүгү болушунча сатып. Кыргызстанда мүмкүнчүлүк болбогон учурда бул электр энергияны биздин ордубузга тажиктер кошуп сатса болот, же болбосо тажиктерде мүмкүнчүлүк жок болсо, мисалы үчүн биз сатсак болот. Такыр эки мамлекет Бул долбоорду ишке ашырганга акчаны ким берген атат? Ким жумушту жасап аягына чыгарышы керек? Долбоорду бүгүнкү күнү 3 эл аралык институт колдоп акчаларын бөлүп берди. Бул ушул долбоордун негизги жылдыруучусу бол Дүйнөлүк банк. Алар 45 миллион доллар берди. Экинчиси бул Ислам өнүктүрүү банкы, алар 55 миллион доллар берди. Үчүнчүсү болуп Европа инвестиция банкы, алар 70 миллион евро берди. Жалпысынан мынакей азыр бир аз дефицит каралып турат бизде, бирок бул дефицитти жакын арада эле мына дагы сүйлөшүүлөр болду. Дүйнөлүк банк бул дефицитти дагы жаап бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Медетбек ага, биз мына датка кемин чубалгыларын тарттык, Айгүл таш самант чубалгыларын подстанцияларын куруп атабыз. Мына ошонун баардыгы ушул долбоорго тийиштиги бар деп аттык эле да. Эгерде ошондой болсо анда биздин даярдык шартыбыз канчалык деп айтканга болот бүгүн? Бул датка кемин, Айгүл таш самат долбоорлору булар Кыргызстандын ички керектирүүчүлүгүнө баягы көз карандысыз негизги максаты болчу, көз карандысыз өзүбүздүн керектүү өзүбүздүн тармак менен электр жеткирип берүү деген долбоорлор болчу. Бул Каса 1000 долбоорун карап көрсөк, бул максаты бөлөгүрөөк. Бул коммерциялык долбоор негизи. Бул бир аз акча табалы, электрни саталы, ошонун эсебинен акча табалы деген долбоор. Ошонун негизинде бул биздин Кыргызстан аркылуу дагы ошол эле Тажикстан, Афганистан, Пакистан аркылуу дагы бир топ социалдык энергетикалык объекттер салынышы керек. Бул аба чубалгылар жана көмөк чордондор. Бизде дагы жаңы башталып, толук курулушу керек. Бизде дагы жаңы башталып, ошо бизден жана ошол эле Даткадан, биз Датканы салып атып атайын орун калтырып кеткенбиз. Ошо болочок Датка эме ошо Каса деген долбоору бар деп. Ошол жерден баштап биз 500 киловольттук болгон чыңалуусу өзгөрмө электр агынын Тажикстандын Кыргызстанга ушу жакын жерде да чек ара дааларында 500 киловольттук көмөк чордону бар биздин Даткага окшогон, СУК деп аталат. Ошо экөөнү кошобуз. Ошондон анан кийин биз электр энергияны Тажикстанга чейин жеткирип беребиз. Андан ары Тажикстанда да өздөрүнүн ичинен дагы аба чубалгылардын көмөк чордону салынат. Андан Тажикстан, Афганистан, Пакистанга ушу эң керектүүчүлөр ушу Пакистандар, акыр керектүү ошолорго чейин аба чубалгылар баары салынат. Ушул жумуштарды жасаш үчүн биз 40 канча миллион доллар керек деп атабыз азыр? Жок, биздин эле бизге керектүү болгон 220 миллион доллардай акча керек. 220 миллион. Канчалык реалдуу долбоор катары биз катышып атабыз ушул Каса 1000ге? Себеби ортодон бир топ талаш тартыштар чыкканда Кыргызстан өзүнө ашыкча эле жүктү алып атат. Эртең биз жооп бере турган жагдайлар жаралып калышы мүмкүн деген ар кандай талкуулар болуп келген да. Бүгүнкү күндүн реалдуу жагдайынан алып караганда кандай баалаганга болот? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коноктор. Эми Каса 1000 боюнча өкмөт чындыгында чоң иш алып барышты. Мен ойлойм, мен өзүм жеке пикирим, Каса 1000 керек. Себеби буга деген миллион доллар сарпталат. Кыргызстан болсо 245 миллион доллар кетиш керек экен. Миллиардтан бир аз. 1 миллиард, Кыргызстан 245 миллион доллар кетириш керек. Эми бул жерден бизге мүмкүнчүлүк, бизге Кыргызстанга, Тажикстанга мүмкүнчүлүк пайда болот. Электр энергия сатканга, экономикабызды көтөргөнгө. Бул жерден эң эле көйгөйлүү маселе биз ушу электр энергиябыз барбы? Ошо маселе болуп атат. Биз деген Кыргызстанда гидроэнергетиканы биз жолго коюшубуз керек. Выработканы көбөйтүшүбүз керек. Анан кийин сатканга бизге мүмкүнчүлүк болот. Каса 1000 Кыргызстан менен Тажикстанга чындыгында мына азыр акча Айбек мырза да айтып кетти, бөлүнүп атат деп. Бул иштеш керек. Бул Кыргызстанга Тажикстанга экономикасына чоң өбөлгө түшөт. Мун үчүн мына азыр өзүңүздөр билесиздер, мен башында айтайын дегем, Кыргызстан боюнча
268 дарыя бар, 97 каналыбыз бар, 18 суу сактагычыбыз бар. Муну мен эмне айткым келет? Бунун кубаттуулугу 28 миллиард 828 миллион киловатт сааты бере турган кубаттуулук бар. Бирок биз толук кандуу аны иштетип, толук кандуу электр энергия ала албай атабыз. Бул гидроэнергетика, маалы гидроэнергетика деп кеттим. Бул боюнча чындыгында биз иштешибиз керек, чакан кестерге шарт түзүп берип, выработканы көбөйтүшүбүз керек. Анан кийин ошондой мүмкүнчүлүк пайда болот Афганистанга, Пакистанга сатканга. Талай мырза. Биздин ушул жааттагы мүмкүнчүлүгүбүз азыркы турган турпатыбызда канчалык? Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан боюнча 3,5 миңдин тегерегинде мегаватт бул мощностьубуз бар. Ошо менен жылына 13-14 миллиард киловатт саат электр энергия чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө негизи биздин электр энергия иштеп чыгарууубуз бул токтогул кезинде суунун келип ичинен көп нерсе түзүлөт. Себеби дегенде ошол бизге эң чоң башкы кез, анын артында турган 5 кез ошонун чыккан сууну иштеп чыгарабыз. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жакшы эле, биз анын үстүнөн иштеп жатабыз. Мына бүгүнкү күндө Камбар-Ата 2 ГЭСтин экинчи агрегатын куруу боюнча иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө Камбар-Ата 2 ГЭСтин экинчи агрегатын кошсок, биз 150 мегаватт дагы мүмкүнчүлүк алабыз. Аны Кудай буйруса 19-жылы ишке киргизебиз. Мына азыр ТЭЦ Бишкекти модернизациялоо жүрүп жатат. Ал жерде дагы 300 мегаваттык станцияны жакында быйыл беребиз. Май айында биринчиси бүтөт, экинчиси ноябрда бүтүп, Кудай буйруса 300 мегаватт бизге кошумча кубаттуулук пайда болот. Сиз колдойсузбу ушул азыркы абалыбызда ушундай шарт менен, ушундай мүмкүнчүлүк менен кошулуп, анан кийин тышкы базардагы муктаждыкка биз камсыздоого кирели деп атканыбыз? Мен колдосом эле коммунизм болуп кетсе, конечно колдойбуз. Бирок бүгүнкү күндө энергия сектордун мындай шарты бар да. Кыргызстандын энергия системасы иштеп атат. Тышкы уровеньге чыккан убакыт келди. Канча жылдан бери созулуп келатат. Мына жетекчилер отурат, сөз берсе, эгер булар гарантия берсе, мынагы кышкы пиковый потребление менен жайкы потребление, эгер кышкы потребление 100% алсак, жайында потребление 20%ка түшөт. Эгер ошонун мүмкүнчүлүгүн колдонобуз, системага зыяны тийбейт, кышкы максималдык потребление 50% калбайт десе, эмне үчүн колдобосо керек? Колдош керек. Ошондой коркунучтар барбы? Андай коркунуч болуш керек. Болот, ар бир коркунучка даяр болуш керек да. Анан баары эле коммунизм деп жатып калсак болбойт. Система даяр. Менин как эксперт практик катары система бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Эгер эл аралык деңгээлге чыгып, эки мамлекет гарантиясын берсе, гарантияны сатып алабыз десе, биздин Даткадан 477 километр экен линия узундугу. Апарып туруп Тажикстан системасына кирсе, Тажикстан системасынын арасынан бул проект менен общий длинасы 1200 километр экен. Эгер потребитель бар экен, сатып алуучу бар, гарантия болсо, эмне үчүн сатса болбойт? Сатыш керек, колдош керек. Толук барбы Айбек мырза? Жалпысынан эми маселелер айтылды. Мен да кошумчалап кетейин. Бул долбоор мынакей быйылкы жылы Тажикстан менен Пакистан мамлекеттеринде атайын тендерлер жүргүзүлөт. Сатып алуу иштери болгондон жаңы 2 ушу конверторлук подстанциялар курулат. Ал долбоорлор тендерлер бүткөндөн 6 айдан кийин Кыргызстан баштайт. Баштандан жалпысынан бир 20-21 жылга курулуш бүтүп калса, ошондо 21 жылга биздин өзүбүздүн да балансыбыз бар. Талайбек Матусаевич айтып кетти, бул жерде мына быйылкы Бишкек шаарынын жылдык борбору кошумча 300 мегаватт кубаттуулук берет. Камбар-Атанын экинчи агрегаты, Камбар-Ата экинчи агрегаты мынакей 150 мегаватт кошумча берет, бул 450 болуп атат. Андан тышкары быйылкы жыл мынакей Токтогул КЭСин дагы модернизациялоо иштерин башталып атат. Реконструкция, модернизация болгондон кийин сөзсүз түрдө Токтогул КЭСинин да кубаттуулугу көбөйөт. Көбөйгөндө ошондо биз толук кандуу ушул долбоорго иштеш керекпиз. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул Каса 1000 долбоорунун негизги шарты бул үчүнчү тараптар бул долбоорго киргенге мүмкүнчүлүгү бар деп каралган.
Үчүнчү шарттар дегенибиз бүгүнкү күндө мынакей биз инвестор издейбиз деп курабыз деп айтабыз. Анан кийин өзүбүздүн мынакей тарифтик саясатыбыз Кыргызстандын ичинде мисалы үчүн 1,5 центтин тегерегинде болуп атса, дүйнөлүк практикадагы азыр орто баа ГЭСтердики 6 цент баасы. Касса 1000 эмне бул деген абдан чоң базар. Мына Меташ Кулч айтып кетти, бул коммерциялык проект деп. Ушу жаңы кирген объектилерге, жаңы курулган ГЭСтерге биз мынакей чоң базар ачык, ошол жерге кирип электр энергияңарды сатсаңар болот деп айтсак болот. Биринчиден ошондо кымбатыраак баа менен сатса өзүн өзү актоо маселеси тез арада чечилет. Бул дагы бир чоң мындай стимул. Кошумчалап деген бул эң башында сүйлөшүп башталып атканда ушу Пакистанга, Афганистанга электр сатуу боюнча дегенде Пакистан тарап бизден көп кубаттуулук суранган. 5000 мегаваттка чейин электр энергия бергиле деп суранган. Ошондо биз айтканбыз, тажиктер дагы бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Биз силерге 1000 мегаваттты эле бере алабыз деп. Ошондон Каса 1000 деп бул биринчи гана бөлүгү бул. Чоң Касарем деген долбоордун биринчи бөлүгү. Кийин бул да улап кетиши мүмкүн. Ошондо айтканбыз, биз жайдыргычты бере албайбыз. Биздин 5 гана айлык убактыбыз бар. Жайында 5 айдын ичинде гана бере алабыз деп. Калган убакта бош болуп турат биздин аба чуалдар салган. Сырттан эгер ошол убакта ашыкча электр болгон өлкөлөр болсо, кошулуп туруп сата бериши мүмкүн. Себеби кадыркы ушул Азия регионундагы эң чоң электр энергияны рыногу болуш Пакистан болуп турат. Аны азыр баары көрүп турат. Ошон үчүн бул Пакистандын рыногу кириш үчүн бар аракет кылып атат. Ошол эле бүгүнкү күндө Тажикстан, Афганистан электр энергия сатып атат. Каса 1000ден тышкары эле. Өзбекстан мына өздөрүнүн электр энергиясын чектөө келтирип туруп сатып атышат Афганистан электр энергияны. Кышы менен жайы менен сатып атышат. Аларды көрүп, мына Түркменистан өзүнүн акчасына 500 киловолттук аба чуал салып келип атат. Мен да ушу рынокко кирем деп. Казакстанда кадыр мына аларда кыймыл башталды. Касага биз да кирели. Кыргыздар көрсөткүлөчү, кандай жол менен сатып атсыңар деп алар да азыр кызыгып атат. Анан кийин ушундай баары жакшы рынок болуп атса, мисалы Түркменстандын азыр келишими жок Пакистан менен электр сатып алуу деген. Ага карабай ушу салып алды аракет кылып атат. Биз болсо 15 жылга уже келишим түзүп койдук. Өкмөттүн деңгээлде түзүп койдук. Пакистан кепил берип атат. Сатып алабыз биз силердин электр энергия. Канча болсо сатып алабыз, бергилечи деп туруп. Баасы жакшы болуп атат. Анан кийин ушундай сонун шарттарда бул долбоорду биз кандай болот деп мындай карап турган туура эмес болуп калат деп атам да. Буга башоосу менен кирип туруп аягына чейин барышыбыз керек бул долбоорду. Бул баягы жаңы депутат айтканда, эгерде биз жанагы гидроэнергетикалык ресурстарыбызды толук колдоно турган болсок, анда сиз айтканда жанагында миңдеп улам кошуп көбөйтө берсек дагы болот. Бирок азыркы жагдай башка нерсени көрсөтүп атпайбы? Мына жакынкы 2 жыл мурда эле Казакстандан биз энергия сатып алып аткан жагдайга түшүп калганыбыз кайта алынбайт. Мен айтып атпаймынбы, азыр чоң ГЭСтерди, кичиме ГЭСтерди энергетика тармак колго алып туруп, тезинен ишти башташ керек, инвесторлорду алып келиш керек. Анткени сиз азыр Алмаз мырза айтып кеттиңиз, чындыгында мына былтыр эле биз жай кубагында Казакстандан 133 миллион киловатт саатын электр энергия сатып алдык 5 сомдон. Аны азыр өзүбүз сатып алганга муктаж болуп атсак, анан сатабыз дегенге кантип айтабыз? Ошон үчүн өзүбүздүн ички энергия ресурстарынын баарын толугу менен колдонуп туруп, анан кийин Касса 1000ге иштесек болот. А так мен айтып атпайм, Касса 1000 бул жакшы долбоор. Туура өзүбүздүн суу ресурстар, сууга бай өлкө болгон үчүн туура колдонсок, анан кийин экономикабызга чындыгында энергетика чоң салымын кошот. Бул ушул маселени чечүүнүн жолун эсептеп чыктыңарбы? Себеби биз азыр мына 2 жылдан кийин 5 жылдык, 11 жылдык, 10 жылдык жанагы табигый циклга туш келип калсак, токтогул суу сактагычта суу азайып кеткен учурлар болуп калат да. Анан айрым жай учурларында бизде ашыкча энергия болбой да калышы мүмкүн болуп атат. Баягы сугатка кете турган сууну кое бергенибиз эле болбосо, кышкыга кайсы сууну керектейбиз деп дагы топтогон учурлар болуп атпайбы? Ушундай жагдайларда. Ал маселе бар. Ал маселе мындай да. Негизи суунун көп келип кириши бир өзүңүз айткандай циклда болот экен. Бир 5-6 жылда бир 2 жыл 3 жыл катарынан көп суу келет. Анан бир 3-4 жыл суу жок болуп, тартыш болуп калат да.
Аны биз негизинен карап чыктык. Ошон үчүн жана алда айтып кетишти. Ошон үчүн Тажикстан, Пакистан, Афганистан түсүп атканда биз Тажикстан менен келишимибиз бар, сүйлөшүүлөр бар. Биз эгер бере албай калсак, ошол мезгилдерде Тажикстан биздин ордубузга электр энергия берип тура алат. Аларда мындай цикл жокпу? Аларда бар, бирок алардын бул суу сактай турган суу сактагычы Нурек ГЭСинде эң чоң аябай кичинекей 10 миллиард кубтун тегерегинде жанагы суунун керектүүлүгү негизги керектүүлүгү 5 миллиардта. Алар негизинен сууну 5-10 миллиард куб суу кыргытышат жайында. Ошондон аларга бизге караганда жайында сууну көп чогулта алышпайт да. Биздин Токтогул ГЭСинин суу сактагычына 19,5 миллиард куб суу атат. Ошонун мертвый объем деп коебуз, 6 миллиардтын тегерегинде эле. Калганын биз сактаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде ошондой жагдай түзүлүп калса, Тажикстанда дагы жаралып калса, анда бизде Бишкек ТЭЦи же Ош ТЭЦи деген өңдүү бир резервдер барбы? Бизде резервдер бар. Ошол биз Бишкек ТЭЦинин себестоимосу менен Ош ТЭЦинин себестоимосу менен берсек деле биз жанагы чыгаша пайда көрөбүз да. Айбек мырза, азыр сиз айтпадыңызбы, мына 200 канча миллион деп атабыз? Касса 233 жалпы долбоордун баасы. Бул жанагы Токтогул ГЭСиндеги реконструкциялык иштерге буга да кошулушу керек да, туурабы? Себеби биз ошондой кубаттуулукту көбөйтөбүз деп ал жакка акчаны алып атабыз. Азыр мына Бишкек ТЭЦине каражат алдык. Ага жанагынча 200 канча миллион доллар кошула турган болсо, ошонун баардыгын эсептеп, жалпы сумманы актай турган мүмкүнчүлүгү кандай бул долбоордун? Мен ойлойм, бул маселени бөлүш керек. Бул ар бир маселени өзүнчө караш керек. Мынакей Бишкек шаарынын жылуулук борборун эксплуатацияга киргизген мөөнөтү 1961 жылы салынган болчу. Бул кандай гана темирден салынбаса дагы 40 жыл кепилдик берилет. 40 жыл болсо быйыл мынакей Кудайга шүгүр 56 жыл болду. Иштеген 56 жыл болду. Биз жаңы ТЭЦ куруш керекпиз. Ошондуктан модернизация жүрүп атат. Бул касса 1000 болсо да болбосо дагы жасала турган нерсе. Экинчиси Токтогул ГЭСи. Токтогул ГЭСи дагы мынакей 74-жылы ишке кирген болчу. Быйыл мына 42-43 жыл болуп калды. Бул станцияны дагы толугу менен модернизация иштерин жүргүзүш керек. Бул дагы касса 1000ге байланган эмес. Ал эми касса 1000 долбоору болсо, бул ал долбоордун бюджет өзүнчө каралган. 233 миллион доллар деп ал бюджетте ушул аба чубалгысын куруу каралган болду. 450 километр чакырымда. Бул долбоорлорго ушул мезгил деп айтсам болот го. Ушул мезгил убагында ушул долбоорлор баары тең бир убакка келишти. Себеби каржылоо маселеси чечилди. Бул биз үчүн дагы абдан ыңгайлуу болду. Себеби дегенде линия курулуп аткан мөөнөттө ошол убакта бизде кошумча реконструкция иштери жүрүп, линия бүткөн учурда биз ушул өзүбүздүн энергия өндүрүүчү булактарды жаңыртып алганга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи бир маселе жаралып атат. Бул Кыргызстан үчүн касса 1000 долбоору эмне менен салыштырылып мүнөздөгөнгө болот деген маселе бар да. Мисалы, Кумтөр долбоору биздин экономика үчүн кандай роль ойносо ошондой роль ойной алабы, же эмне менен салыштырып биз болжолду ориентир алсак болот деп атат да. Себеби мамлекет таба турган пайданы сиз айтып атпайсызбы? 60 миллион, 90 миллион киреше алып келиши мүмкүн деп. Бирок жанагындай дагы чыгымдар бар. Ортодо аралаша турган тендердик жанагындай иштерге аралаша турган компаниялар бар. Үчүнчүсү коррупциялык элементтердин кепилдигинен канчалык алыспыз деген нерсе турат да. Себеби мына нарындагы жанагы жогорку ГЭСтер каскадын курабыз деп мына биз эң ишеничтүү компания деп алып келген Россиялык компания менен дагы бүгүн ким жеп кетти акчаны деп кайсалап издеп жүрөбүз да. Мен ойлойм, бул маселени бөлүш керек го деп. Себеби дегенде эмне? Касса 1000 долбоорун эсептеп чыкканда 233 миллион доллар бул ушу жалпы чыгашанын баары тең боло турган. Ошол жерде курулуш учурунда кете турган, кандай болуп ушул баягы баалардын баары тең атайын өзүнчө мындай анализ кылып, мониторинг кылып каралган болчу. Ошол иштер. Анан бул долбоордо дагы бир жолу айтып атам го, 15 жылда өзүн өзү актай турган долбоор деп каралган. Анан экинчиси бул пайдасы деп. Пайдасы дегенде бул мындай эске сала кетсек, бизде ушу регионалдык проекттер болгон эмес. Ошондуктан бул эң ири регионалдык долбоор. Мына Кыргызстан Түштүк Азия үчүн энергетикалык чоң дарбазаны ачып атат. Ушул Кыргызстандын дарбазасы аркылуу башка мамлекеттер дагы кирип ушул долбоорго
катышып иштегени бар. Ар бир мындай мен жана айтып кеттим, үчүнчү тарап кирип ушул электр энергияны Түштүк Азияда мамлекеттерге саткан үчүн дагы, бул үчүн дагы атайын биз пайда көрөбүз. Ошол баары тең каралган болчу. Ал эми жана сиздер айтып атасыздар коррупция деп. Албетте мындай терс көрүнүш эмнегедир болгон үчүн көп ой пикирлер болуп калды. Бул боюнча дагы азыр иштер жүрүп атат. Ал эми ушу сатып алуу процедураларынын баары тең атайын эл аралык практика менен каралган болчу. Ал жерде дүйнөлүк банктын процедурасы менен кетет. Анан кийин бул сатып алуу маселесинде жалгыз гана 2 кыргызстандык адис чечпейт. Бул 4 мамлекеттин өкүлдөрү катышып, ошол Азия өнүктүрүү банкынын, дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнүн баары тең катышып, ошол жерде баардыгы бирге чечим кабыл алат. Ошондуктан мындай бир коррупциялык бир маселелер болуп калат дегенден биз коркунучтар жок деп мындай айтсам болот. Беназар ага, ички мүмкүнчүлүктөрдү канчалык көбөйтсөк, бул долбоордун ийгиликтүү болушу бизге пайда алып келе турган мүмкүнчүлүгү дагы кеңейген атпайбы? Эмне факторлор, бир жакын арада эмнени жасасак, биз ички мүмкүнчүлүктөр дагы бекемдейт элек ушул электр энергиясын өндүрүүгө? Ички мүмкүнчүлүктөр бар да бизде. Мына биз проекттин аткарылышы 5 жылбы? 5 жыл. 5 жыл. 5 жылдын ичинде азыркы эле бүгүнкү күндө Айткулов мырза айтпадыбы? Бүгүнкү күндө биз жайкы күнү сатабыз. Мына биз кышында 100 киловатт колдонсок, жайында 20 киловаттка түшөт. Буну баарыбыз билебиз. Анан кийин жанагы токтогул кезинде ирригационный сброс деген бар, туурабы? Спуск воды летний. Эми берде резерв жетет. Бирок 5 жылда мынагы эл аралык милдет, бул өтө чоң милдет. Чоң санкциялар болот. Ошон үчүн буга даярданыш керек. 5 жыл мына жакынкы арада эле Кыргызстандын ишкери 2 мегаваттагы микрогез курду. Бизде нетрадиционное использование возобновляемых источников деген программа бар. 5 жылда мамлекет өзүнчө даярданса, ишки ишкерлер жанагыдай мощностьтор киргизсе, Оштогу ТЭЦти киргизсек, ТЭЦ-2ны киргизсе, мүмкүнчүлүк жетишерлик. Бир гана маселе, мамлекеттин мекемелери элге гарантия бериш керек. Эч качан кышында Кыргызстандын эли свети жок калбайт. Мыногу деңгээлге чыгыш керек. Таасир этиши мүмкүнбү ушул долбоор биздин туруктуу электр энергия менен элди камсыз кылышыбызга? Кансаныч дейсиз? Негизи бизде мыйзам болбосо да ушундай бизде келишим бар. Биз электр энергияны эң биринчи өзүбүздүн ички керектүүлүктөрү беребиз деген биздин милдеттенмебиз бар. Ашып калсак ана ошону сыртка сатабыз деп. Ошондуктан эгер өзүбүзгө жетпей атса, биз сыртка сата албайбыз электр энергияны. Эми бул электр энергияны бүгүн эртең сата баштабайбыз. Аны сатыш үчүн дагы могул керектүү инфраструктуранын баары салынып бүткүчө 3-4 жыл болот. 20-жылда болжолду белгилеп. 20-жылдан баштап деп. Мынага чейин бул биз чоң инвесторлорго посул берип атабыз. Мына суу бар бизде көп. Мына сатып алам деп Пакистан турат, канча боло салам деп турат. Келгиле. Салгыла, акчаңарды салгыла. Мына силерге биз жол салып беребиз. Сатып алчу кишини көрсөтүп бердик. Келип салбайсыңарбы деп биз посул берип атабыз. Бул деген демек бизге эртең инвесторлор келе башташ. Муну көргөндөн кийин, ооба, келишим жакшы келишим бар экен Пакистан менен, электр энергия гарантия бар экен алабыз деген Пакистандан, суу бар экен биякта кылып аткан кенен, келип туруп салбайлы деп туруп келе баштайт буюрса. Бул деген ушу Кыргызстанга ушу инвесторлордун ушул гез салуу боюнча келет деген бир чоң үмүтүбүз бар. Буга чейин деле ушундай пайдалуу шарттарды сунуштайбыз деп эле атпадык беле? Мына 10 жылдай болуп калды да ушул долбоордун сүйлөшүүлөрү башталгандыгы, канча жолу жолугушуулардын болгондугуна. Камбар ата бирге канча жылдан бери күтүп атабыз. 10 жылдан кийин эле канча жолу канча мамлекет менен сүйлөштүк. Жогорку нарынды айттык, жана башка энергия объектилерди курушка биз мына деп туруп эле токтоп атабыз да. Себеби эмнеде? Эми негизинен биринчи себеби бул ушул өзүбүз куруш үчүн өзүбүздүн акчанын тартыштыгы. Аны мындай Камбар ата бир боюнча, версияларын боюнча негизинен жумуштар башталган. Ошо бир көйгөйлүү себептерге аркылуу бул эми
токтоп калды. Бүгүнкү күндө деле биз азыр ошол аз эле айтып кетти мына Мерчилович, ушул кассаны байланыштырып, башка өзүнүн шарттарды байланыштырып көп эле инвестор издеп иштеп атабыз. Мен ойлойм азыркы биздин бүгүнкү күндөгү түзүп аткан шарттарга инвесторлор азыр көбүрөөк келет болуш керек. И бул кездерди сөзсүз түрдө биз курат болушубуз керек деп ойлойм мен. Бир ишенимдүү нерсе жокпу азыр, мына болот деген кадамдар? Себеби бир топ баягы эл аралык мамилелерде дагы себептер болуп келгендигин айтып атпадык белем. Ушундай чоң мисалы Камбаратаны курганга тийиштүү жагдайлар бар деп. Ошол эле кара кечеге биз көмүр кенинде чоң тетисти иштете салабыз, мына башталат деп ал токтоп калды деген өңүттөгү маселелер да. Бул биз ошол касса өңдүү долбоорлорду айтканыбыз менен бул деле ошол анчалык пайдасыз экендигин көрсөтүп аткан жокпу же башка нерселер барбы? Эмне менен чакыра алабыз? Мен медет ага айтып атпайбы, мына келет болуш керек, келген атат, келе баштайт депчи. Бирок ошентип айткан сайын эле иш жок болуп атпайбы? Эмне кылышыбыз керек азыр? Эмне маселе чечилбей атат? Сиздер? Мына биз эл өкүлү катары, мыйзам чыгарган орган катары мына биз азыр эки чоң мыйзам чыгарып атабыз. Ушу биздин кичи энергетиканы өндүрүү боюнча шарттар түзүү боюнча инвесторлорго деп. Мен коллегам да Байпакашта чоң мыйзам проектин жазып атабыз. Мен өзүм дагы инициатор болуп, чакан кестери боюнча, ВИЭ боюнча мыйзамды бүгүн дагы мына экинчи окуудан комитеттен карадык. Бул деген шарт түзүп бериш керек инвесторлорго. Анткени азыр энергетиктер айтып атат, касса 1000 бул инвесторлорго шарт түзүп берип атабыз, электр энергия чыгарсаңар, мынакей сата турган жерибиз бар, Афганистан, Пакистан деп. Чындыгында мен карап чыктым да, дүйнөлүк практикада 2006 жылы изилдөө боюнча айтылыптыр, 6 миллиард доллар салынган экен инвестициячы. Европада, Америкада. Ошонун ичинде мисалы үчүн Швецияда ошо 6 миллиарддын ичинен 8% ушу Швецияга инвестиция болуптур. Австрияга, например, 10% болуптур. Эң чоң кичи энергетиканы өнүктүргөн өлкө бул Кытай, Америка. Ошондой эле бизде Кыргызстанга да убакыт келди да. Азыр энергетиктер жакшы иштеп, шартты коюп берип, биз керектүү мыйзамдарды чыгарып, жер бөлүп берүүсүн. Бул инвестор келсе бизде мындай жөнөкөй тил менен айтканда өтө ыңгайсыз да. Анткени жер бөлүп бериш өзүнчө бир проблема. Андайын документтештирүү өзүнчө бир проблема. Ошон үчүн инвестор акчаны алып туруп келиш керек. Энергетиктер өкмөт папка документтерин бериш керек. Мынакей бу жерде мынча объем бар, могу суу бар. Ушул жерге акчаңарды салгыла деш керек. А бизде кандай? Инвестор келет, өзү чуркайт. Биздин бюрократ документти чуркаганда эле кайра качып кетишет. Эми бирок азыркы учурда 1-2 жылдан бери инвесторлор көп келип атат. Мен ойлойм, быйыл ошо келген инвесторлор чакан гидроэнергетикасты өнүктүрүүгө салым кошуп, ушул сүйлөшүүлөр жүрүп атат, Айбек мырза. Ошо боюнча мен ойлойм, бул биз өзүбүздүн ички продуктты алып чыгышыбыз керек болушунча. Анан кийин ошондо касса 1000 иштейт. Сиздин коллегаңыз депутат Момбеков жакында эле айтпадыбы? Латын Америкасында, дүйнө жүзүндө наркобарондор эң бай, анан кийин эң коркунучтуу күч деп эсептелсе, Кыргызстанда энергобарондор ошондой деңгээлге чыгып калды деп атпай, кошуласызбы? Бул боюнча мен ал коллегам эмне үчүн айтты? Анткени азыркы учурда энергетика тармагында эң көйгөйлүү маселе бул потеря, жоготуу. Жоготуу болуп атат. 2016 жылы 1 миллиард 628 миллион киловатт саат жок болду. Бул орточо эсеп менен 2 миллиард сом жок. Ушунун үстүндө иштеш керек. Мына азыр энергетиктер аз күйө коюп иштеп атышат. Бирок дүйнөлүк практикада 6-7% болсо туура болмок да. Бирок бизде жалаңча деген акчалар жоголуп кетип атат. Ошон үчүн энергетиктер ушул тармакта потеряны таап, изилдеп, аз күйөөнү коюп, автоматизированный учетту коюп туруп, анан кийин потерясын, жоготууларын азайтыш керек. Ошондо дагы көптөгөн акча өстө сарпталат. Инвесторлор үчүн ушундай факторлор роль ойноп аткан жокпу? Жанагы бюрократиялык тосмолор,
Анан ушинтип биз өндүрүп койгон электр энергиябыз эртең жоголуп кетти, техникалык жоготуу, коммерциялык жоготуу дегенге жазылып кетип эле акчасын таппай калып аткан жагдайлардын көп экендигин байкагандык үчүн биз баягы ушул секторду канчалык иретке салыш муктаждыгы турат деген маселе. Эми секторду канчалык иретке муктажга салыш керек дегенди мен кыскача эле айтайын. Мынакей 5-6 жыл мурдагы ушул энергетикадагы акыбал менен бүгүнкү акыбалды салыштырып болобу? Болбойт. Ошол убакта жоготуулар канча эле? Расмий түрдө 30-40%дан деп каралчу. Мынакей бүгүнкү күнү биз айта алабыз расмий түрдө мынакей бир 14%-дын тегерегинде деп. Бул боюнча жылдан жылга иш алып барылып атат. Жакшыртуу иштери жүрүп атат. Ошонун баары тең бул иштер алынып барып атат. Анан кийин биз бир тыйын эчтеке өзүбүздүн инфраструктурага салбай эле анан ошонун баарын эле баягы азайтыш керек, азайтыш деп өнтөргөн азайткандай иш бар да. Мынакей 70-жылкы Жигулинде эле бүгүн эчтекесин алмаштырбай эле ошол дөңгөлөк ошол мотору менен айдап жүрсөң 10 литр бензин жебейт да ал деле. Анда эле расходу 15-20 литрге чыгат. Ошон үчүн машина жакшы жүрүш үчүн эмне кылыш керек? Анда дөңгөлөгүн алмаштырыш керек, майын алмаштырыш керек. Карбюраторун тазалаш керек. Өндүрүштүк чыгым катары бааланат да. Бизде жанагы мен жоголуп кеткен. ошону айтып атам. Мынакей ошол жоготуулар, бизде башка жоготуулар жок. Андан тышкары баягы коммерциялык жоготуулар бирөө уурдап атат, же бирдеме кылып атат деген жок. Бул өндүрүштүк жоготуулар бүгүнкү күнү расмий жоготуулар ошол болуп атат. Энчиден мынакей урматтуу депутат дагы туура айтып кетти, бюрократия маселеси болгон. Мындай көрүнүш болгон. Бирок биз бул көрүнүштү азыр өзгөртүп атабыз. Бүгүн инвесторду биз жетелеп колунан алып баарын тең өзүбүз эметпеш керекпиз. Ошондуктан бүгүнкү күнү атайын кандай документтер керек экен, эмне иштер керек экен баарын тең карап чыктык. Керектүү мыйзам долбоорлорун баарын тең биз мынакей жогорку кеңештин өкмөттүн да кароосуна сунуштарын бердик. Эмне кылып ушул инвестиция энергетика жагына инвестицияны баягы жеңилдетип, шарттарын жакшыртып, булардагы инвестор келатканда алар абдан акылдуу кишилер болот. Мен ушул жерге мына 20 жылга өзүмдүн акчамды калтырып атам деп. Бул бир күндүк бизнес эмес, берип кайра чыгарып кетет деп. Ошон үчүн булар 20 жылга келатканда булар абдан чоң анализ кылат. Ошондуктан биз ар бир ушул баскан кадамын алардыкын орусча айтканда сопровождать этиш керекпиз. Иштерди жүргүзүш керекпиз. Албетте анан кийин бизге муну куруп берсин, тигин жасап берсин, жолду оңдоп берсин, свет тартып берсин деген иштер болбойт. Ошон үчүн биз ал маселелердин баарын чечип бериш керек. Жолду биз тартып беребиз. Зымга кошулганга шарт түзүп беребиз. Сатканга бияка мүмкүнчүлүк болот, жерин чечип беребиз. Сизден талап акчасын алып келип өз убагында куруп электроэнергия өндүрүү деп. Ошол приоритеттерди баягы башын ылдый карат эмес, наоборот ушу бутуна коюп ушундай кылып эметиш керек, жүргүзүш керек да. Азыр ушул иштердин баары тең жүргүзүлүп атат. Бул баягы чакан гэстерди куруу биздин ички керектөөбүздүгө бир кошумча кубаттуулук болуп калсын, жардам болуп калсын деп атабыз. Ал эми жанагы ири өндүрүштөн чыгып аткан энергияны болсо биз сатканга жумшасак бул пайда алып келет деп атабыз да. Анан биз канча жылдын аралыгында ошол жана кошумча кубаттуулуктарды киргизүү мүмкүнчүлүгүн мындай болжоп атабыз. Сиздердин эсептөөлөр барбы мындай анализ? Биздики азыр бүгүнкү күндө биринчи негизги 150 мегаватт кошобуз деп аткан Камбар-Ата 2 гэсин эле эсептеп турабыз. Бүгүн Камбар-Ата 2 гэсинин экинчи агрегаты боюнча эле. Калган гэстер негизи бизде мына көп гэстердин мында жасалган проекттер бар. Көкөмөрөн, Сары Жаз деген гэстер бар. Алар бир гана инвестордун келишине карап гана мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок бардыгы даяр. Негизинен бардыгы даяр. Эми кечиресиз. Азыркы учурда мисалы үчүн энергетика тармагында 12 гэс, чакан гэс иштеп атат. Алардын кубаттуулугу 45 мегаватт. А эгерде ички биздин чакан гэстерди курсак, азыркы учурда изилдөө боюнча 87 чакан гэс курса болот, 180 мегаватт кубаттуулукту алып чыкса болот да. Анан ошого мына азыр Айбек мырза да жакшы нерсени айтты. Бул энергетика тармагы өкмөт бышып калганын айтып атат. Анткени мына азыр биз колуна жетелеп алып туруп, бардык документациясын бардыгына жардам берип, өзүбүз чуркайбыз деген менин кулагым сүйүнүп атат. Бул баягы биз муктаж болуп атабыз. Ошонтип бир кадам жасабасак мындан ары өлүкпөй кала турган жагдайга түшүп калгандыгыбыз бир себеп. Экинчиси базар ачылып аткандыгы чоң себеп. Үчүнчүсү болсо биз мындан аркы экономикалык өнүгүүбүз кайсы дегенде биз азыр мисалы жанагы ЭАЭПтин базарын айтсак, башка нерсе сунуштай албай калдык, айыл чарбасын сунуштадык. Ал эми экинчи бир тармагыбыз ушул электр энергиясын гана сатууга байланаарын айчкын билип атабыздан, ошого карата бир
жакшы кадамдардын болгонун кубаттап атат болушу керек. Мен уруксат болсо кошумчалап кетейин да. Мына биздин шарт, өзгөчө инвестиционный шарт Кыргызстанда өтө жакшы уровенде да. Мына Кудай буйруса 2 жылда бүт апробациядан өттү, обоснование болду, 60 мегаватт чыгара турган ветрогенератор коюлат Ушелияга. Кудай мына жакында эле биз боомго курулат. Бул биринчи, анан Шамалды сай общей сложности бир 5 жылда 500 мегаватт чыгара турган система кирет. Биринчиси, анан жакында эле Неск менен иштедик, ошону чыгарып 220 линиясына кошуп берсек, мына ошентип баягы булактан суу болот дейт. Улам тиягынан биягынан кире берсе, жанагыдай проекттер өзү аткарылат. Бул бир маселе. Экинчи маселе. Мына биз ички резервтерди колдонушубуз керек да, ички резервтерди. Мен баягы передачада айттым, Оштогу ТЭЦ 4 жылдан бери иштебейт экен. Мына ушундай кичинекей ТЭЦтерди, газотурбинный ТЭЦтерди курсак, мына Карабалтага, Караколго, Нарынга, Ошто иштетсек, резерв тиги электроэнергия чыга берет, системага кире берет. Анан кийин апарып туруп, тиги Пакистанга сатса, эл аралык деңгээлде Кыргызстан өзүн өзү как энергия система катары дагы көрсөтө алат. Ички муктаждыкта жүйөт. Мен ойлойм, биздин шарттар бар. Мына акыркы убак көрсөтүп атпайбы? Баягыдай перебой, авариялар жок, система иштеп атат, выработка болуп атат, жеткизип берип атат. Бираз жанагыдай потеряларды азайтыш керек. Дополнительный источниктерди киргизиш керек. Система иштейт. Толтойсуз. Назар мырза жакшы ойлорду айтып атат. Бирок бизде энергетиканы стратегиялык багытын алсак, өндүрүүнү, бул биздин биринчи ири кестер салышыбыз керек. Ошол эле базарыңыз айтып көрсүңүзчү, ошол салган жанагы шамал электр станциялар баалары канча болуп атканын. Мына азыр Европа, Данияда эң көп шамал электр энергиясы колдонгон Дания. Жанагы Ак деңиздин жеңегинин баары ошо шамал колдонгон. Бирок баасы Европа эң кымбат баа Данияда 20 центте турат. Андан кийин мына Германия атом станцияларынын баарын жаап коюшуп, ордуна ошол эмени сала башташты. Шамалдан колдонуп турган электр энергия. Андан кийин эң кымбат баа Германияда. Жакшы ойлор. Ошол эле жанагы чакан эмелер салалы деп атпайбы, газотурбин эмелер деп. Алардын баасы канча болот? Ошолорду эсептеп көрсөк, алар жана ири бизди сала турган гэстердин баасы менен конкуренция боло албайт. Ошол эле чакан гэстердин да баасы ири гэстердин конкуренция боло албайт. Мына Жыргалмыз айтпады, болгону биз баарын гэстер салып келгенде 180 мегаватт чакан гэс салат экенбиз бүт Кыргызстан боюнча. Жалгыз Камбарат экинин мощносту мына экинчи агрегат эле болгону 130 мегаватт болуп атат. Аны бир жылда салып койсо болот. 120 мегаваттык электр. Анын баасы ошо 180 мегаваттын бааларын кошкондо 2-3 эсе арзан болот. Ошондой бизди стратегиялык багыт, бизди энергетиканы өндүрүү. Азыр Кудайга шүгүр бизде суу, бизде резерв бар. Европа эмне үчүн эме өтүп атат? Алар ошо чоң ирүү сууларын баардыгын 3 жыл мурда эле салып койгон иригестердин баары. Азыр гэс салайын десе, орду жок. Айла жок, алар ошон үчүн жанагы шамалга күнгө өтүп атышат да. Рахмат. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Биз бүгүн дагы бир жолу энергетика тармагындагы ахыбалды жана биз сырткы базарга кандай мүмкүнчүлүк менен чыга алабыз деген өңүттөгү Касамин долбоорунун алкагындагы аракеттерибиз жөнүндө сөз кылдык. Айтылып аткан нерсенин баардыгы жакшы, бирок ишке ашса андан жакшы болот эле деген ой турат. Ошол күндү дагы көрөлүк. Саламатта болуңуздар.